Assalamu alaikum ardaqtуу замандаштар, саламатсыздарбы? Биз бүгүн сиздерге Бишкек шаарынын так ортосунан мына ушул домдон сатыла турган 3 бөлмөлүү квартираны көрсөтөбүз. Дареги Бишкек шаарындагы Жумабек көчөсүнүн 9-чу дареги. Бул Жумабек көчөсү. Тетиги жерде Карпинка менен кесилишет. Андан оңго бурулуп бир аз ылдый түшсөңүздөр, Бишкектеги эң чоң жаңы курулган борбордук мечит бар. Ага жакын. Ал эми сиздер мына ушул Жумабек көчөсү менен чыгышты көздөй 50 метр жүрсөңүздөр, мынау светофордо Осмонкул көчөсү менен кесилишет. Мындан солго бурулуп эле түз Жибек жолуга чыксаңыздар болот. Мына ушул көп кабаттуу үйдүн көрүп турасыздар, асман тиреген. Оң жагындагы тетиги дарбазадан киребиз, автошкола жагынан. Анан ортоңку подъездине баш багып туруп, 5-чи кабатына чыгабыз. Айтмакчы, мен бул үйдүн короосун дагы сиздерге көрсөтүп коеюн. Уна коюучу жайлары кенен экен. Анан тетиги батыш жагындагы төрүндө балдар ойноочу аянтчасы дагы уюштурулуптур. Жалпы 3 подъезд. Оңдо, солдо, анан ортодо 1 подъезд. Дал ушул подъездге киребиз, 5-чи кабатка чыгабыз. Биз подъездге кирип, лифт менен 5-чи кабатка чыгып келип калдык. Бирок тепкич менен да чыкса болмок. Подъездин ремонтун караңыздар. Жаркырап, аябай жакшы жасалыптыр. Тепкич менен да, лифт менен да чыга бересиздер. 5-чи кабатка чыкканда эле сол тарапка буруласыздар. Мына ушул квартирага келе бересиздер. Эшиги бурун эшик. Мен жаркыраган жакшы ремонту бар бул батирге кирип келе жатам. Батирдин ээси ушул жерде азыр мени күтүп алды, баарын даярдап коюптур. Чекеден көрсөтөбүз. Ассаламу алейкум. Кандай, жакшысызбы? Иштериңиз жакшыбы? Ден соолук жакшыбы? Квартираңыз канча комната, канча квадрат? 3 комната, 100 квадрат. 100 квадрат чыгат, Канча жыл болду бул жерде жашаганыңызга? 2,5 жыл болду. 2,5 жыл болду. Азыр эми план кандай болот? Жер үйгө чыгып атасызбы, же башка шаарга көчүп атасызбы? Атамдан калган жер үйгө. Атабыздан калган жер үйгө көчүп чыгып атасыз, Жакшы. Жер үйгө көчсөңүз аябай ал жерде жашоо жакшы болот да. Биз эми 100 квадрат чыккан 5-чи кабаттагы 3 бөлмөлүү квартираны бир чекеден көрсөтөбүз. Сырттан кирип келдик, бут кийимди чечип, эми чекеден көрсөтүп баштадык. Оң жакта атай мынандай шкаф купе күзгүсү менен коюлган. Биринчи бөлмөгө оң тарапка бурулуп кирели. Биринчи эшиктен кире турган болсок, бул кандай бөлмөңүз? Детский. Детская. Балдардын уктоочу, эс алуучу бөлмөсү турбайбы, Мына балдар бөлмөсү, көрүп турасыздар, жакшынакай жасалган. Атайын эмерек күзгү комоддору менен бул жакта кийим кечээ үчүн шкафтары менен бүт баары коюлуптур. А бул жакта болсо өзүңүздөр көрүп турасыздар, китеп окуучу, сабак даярдоочу жайы. Бөлмөнүн узун туурасы мен сиздерге айтып коеюн. Туурасы 3 метр, ал эми узундугу 5 метр. Тагыраагы бул бөлмө 15 метр квадрат деп болжолдуу айтсак болот. Потолок ортосу натяжной, чекелери гипсокартон. Анан бул жагына светтери да коюлуп, чоң люстра асылып илиниптир. Бөлмөнүн полу болсо, көрүп турасыздар, ачык түстөгү ламинат. Ремонту жаркырап жакшы болгон. Төрүндө лоджиясы барбы, Балкону. Буяктан да чыкса болобу? Мына эшик терезеси, ортосудагы тосмосу көрүп турасыздар, пластик менен тосулган. Мындан төргө өтүп чыга турган болсок, бул жагы балкон, Балкондо аябай кенен турбайбы. Наркы бөлмөгө дагы кирип чыкса болот экен бул жактан. Бул балконго чыкканда төрдү карай турган болсоңуздар, ашыкча буюм-тайым, кийим кеченин баары бата турган чоң атайын эмерек да коюлуптур. Балкондун терезелери пластик, бул түштүк тарапта турат. Жалюзилер тартылган, кыскасы балкон аябай кенен. Полу дагы ламинат экен, Так, биз биринчи бөлмөнү көрсөттүк туугандар. Бул детская комната болду. Эми экинчи бөлмөгө баш багабыз. Экинчи бөлмө оң жакта төрдө турат. Эшиктер бардыгы эле окшош эшиктер экен. Шоколад түсүндөгү заманбап эшиктер. Так, кийинки бөлмө. Спальня бөлмө экен да? Ата-энелердин уктоочу бөлмөсү. Бүт эмеректери коюлган, люстра асылган, молочный цветтеги натяжной менен тартылган потологу. Көрүп турасыздар, занавескалары тартылып, LED экран, телевизорлор бардыгы коюлуп туугандар. Көрдүңүздөрбү? Мынандай аябай кымбат баалуу обойлор менен жасалыптыр. Бөлмөнүн узун туурасы мен сиздерге айтып коеюн. Туурасы 3,5 метр чыгат, ал эми узундугу 4,5 метр чыгат. 3,5га 4,5, полу жанагындай эле ачык түстөгү ламинат. Бүт эмеректери коюлган, кыскасы
спальная комната. Бул бөлмөнүн төрүндөгү эшиктен жанагы эле биз биринчи көрсөткөн балконго чыгууга мүмкүн. Айланып детскийге өтө бересиздер. Балкондун бир терезеси ачык экен. Мен бул жактагы панораманы сиздерге көрсөтүп коеюн. Мына Махмуд Кашкари мечити беле? Тетиги. Эки мечитке жакын. Бул жагы жанагы эле биз айткан көрүп турасыздар. Мына бул Осмон Кул көчөсү. Жогору чыгып Чуйскийге өтсө болот. Бул жагы эми центр тарапка барса болот, туугандар. Түз бара бересиздер центрге, площадька. Чүй проспектисиндеги ЦУМга да жакын. Ал эми мына көчө болсо Карпинка. Мына бул жагын көрүп алдыңыздарбы? Бүт тоодон бери, булуттардан бери баары көрүнөт. Жакшы жерде жайгашкан. Эми кийинки бөлмөгө өтөбүз. Кийинки бөлмө тиги жакта. Азыр биз сиздерге катарынан көрсөтүп өтөбүз. Сиздер чыдап туруңуздар, эч жак алыстабай туруңуздар. Биз сол жактагы, сиз менин аркамда жүрүңүз, Сураныч. Аркамда жүрүңүз, видеого түшүп калбашыңыз керек. Аркамда жүрүңүз. Так, кийинки бөлмөгө өтөлү. Бул жагы эмне болот? Ванна. Ваннасы. Ванна туалетиңиз. Так. Ажаткана, ванна душ баары бир экен да, Бул жагы ванна, төрүндө күзгү раковиналары менен коюлган, кир жуучу машина да баткан. Бул жакта болсо унитаз коюлуп, бүт полу, дубалы, бардыгы кафел, вытяжкалары, светтери менен бүт баары коюлуптур. Жакшы. Бул жакта отопление барбы, теплый полбу? Теплый пол. Теплый пол. Электрический да? Электрический теплый пол экен. Эми бул жакка киребиз. Менимче бул жагы эки канаттуу чоң эшик экен, зал болсо керек, Зал, конок бөлмөсү экен, көрүп турасыздар, чоң бөлмө. Туурасы 380, узундугу 6,5 чыгат. Бул бөлмөнүн чоң терезеси бар. Занавескалары асылган, потолок жакшынакай жасалган, заманбап. Мына ригилдин тушуна дагы көрүп турасыздар, лампалар коюлган, эмеректер менен бүт жабдылган. Бул жакта болсо жумшак эмерек көрүп турасыздар, кожаный. Пол болсо башка бөлмөлөрдүкүнө окшош эле. Анан ачык түстөгү туш кагаз менен жасалыптыр. Бул жерге телевизор коюуга мүмкүнбү? Болот, Чоң люстра асылыптыр туугандар. Потолок натяжной. Конок бөлмөсү. Бул үйдөгү эмеректер, кухнядагы, санузелдеги техникалар калабы кетеби? Ошол жагында бир сурап коеюн. Калат, Жакшы экен анда. Эми кийинки бөлмөгө башпагабыз. Бул жагы менимче кухня, 3 бөлмөнү тең чекеден көрсөтүп чыктык. Мына кухняга киргенде эле чай ичүүчү орундук, 6-8 адамдык. Бул жагы болсо бүт акрил эмеректери жайгашкан. Үстү ак түстө, асты кара түстө. Столешницалары да жасалган. Суу чыккан жери. Фильтр да барбы? Фильтр да бар. Сууну фильтрдеп ичет экенсиздер. Ортосу фартугу кафелденип, электроточкалары да коюлуптур. Холодильник төрдө экен. Бул жакта экран. Көрдүңүздөр? Телевизор да коюлган. Бул кухнянын ички аянтын айта турган болсок, туурасы 3кө жакын, эми 2,80 деп айтсак болот. Узундугу болсо 4 метрден бир аз ашыгыраак. Потолокко дагы, дуалдын үстүнкү жагына дагы бүт светтер коюлган. Ортосу болсо мына кара түстөгү натяжной экен. Отопление бар экен, бул жакта дагы. Чугунный батареялар коюлуптур. Төрүндө балкону балсы турбайбы? Же ортодон жөнү бөлүп койгон белеңиз кухняны. Тамак бышыруучу жагын өзүнчө бөлгөн экенсиз да, Проект боюнча ушундайбы? Проект боюнча. Жакшы экен да. Бул жакта тамак быша берет, жыт ичкериге урбайт туугандар. Көрдүңүздөр? Бул жагы өзүнчө эмерек менен жасалган, газ электропечка коюлуптур, вытяжкасы менен газ да киргизилиптир. Теплый пол бул жагы дагы, Мына үйдүн бул жак тарабы, көрдүңүздөрбү? Бул жактагы аябай тетиги Казакстандан бери көрүнүп турат экен. Сонун. Дуал болсо кафель, теплый пол экен бул жактагы. Бүт баарын көрсөттүк. Квартираңыз аябай мындай идеальный экен, агам. Эми бул квартираны канча дейсиз? Баасы канча? 95. 95 000 долларбы? 95 000 доллар. 95 000 доллардан түшүп бересизби? Мебели менен да? Бир аз түшүп бересиз. Анан вариант барбы? Балким жер үйгө, же машинага варианттар чыгып калса? Вариант жок. Болбойбу? Вариант болбойт. Документтери такпы? Так барды. Баары жайында. Бары жайында. 95 000 доллар. Кеми бар, туугандар. Сыртта парковка бар. Андан сырткары өтө эле пробка жерде эмес. Жайгашкан жер аябай жакшы. Мектепке, бала бакчага, ЦУМга, площадька, борбордук мечиттерге бүт баарына жакын. Транспорттон эч кандай маселе болбойт.
Жақса сүйлөшүңүздөр. Газ, суу, свет, отопление, теплый пол бардык шаардагы сиздер сураган коммуникациянын бардыгы центральный бар экен да. $95.000. Сүйлөшө беребиз деме? Лифт иштейт экен, балдар аянтчасы бар экен, домофон бар экен, интернет бар экен. Кана бир өзүңүздөрдү чамдап көрүңүздөр, жакса сүйлөшүңүздөр, экрандагы номерларга чалсаңыздар болот. Мен лифт менен чыктым эле, эми кан жүгүртүп, тепкич менен түшүп кетем.